Урматтуу сот өкүлдөрү, мына жакында Конституциялык сот предельный размер моральдык компенсацияны, моральный вред компенсация боюнча 100 000 сом болбош керек деген ошол чектөөнү деген четке какты да. Ошол боюнча маалымат бар да сиздерде. Урматтуу жетекчилер, мен бияктамын, суроо мен берип атам да. Кечиресиздер. Угуп калдыңызбы суроону? Дагы кайталап койсоңуз. Аппарат, кош бериңиз. Баштан коюңуз. Урматтуу чакырылгандар, суроо берилип атат, жакшылап угайлык, суроого жооп бериш үчүн. Баштан коюп бериңиздер, суроо Балдиева. Рахмат. Урматтуу сот өкүлдөрү, жакында эле Конституциялык сотко общественный фонд жанакы предельный размер компенсация морального вреда 100 000 сом антиконституционный деп, ошо Конституцияга кайрылганда ошол размерди четке кагып берди. Уктуңар да, 100 000 сом компенсация боюнча. Менден мындай суроо да, ушуга бул күнгө чейин канча кайрылуулар келген, эмнеге бул маселе боюнча эмнеге Конституциялык сотко кайрылыш керек болчу? Биздин Кыргызстанда негизи основное понимание мындай да, түшүнүк. Жогорку сот бул суд последней инстанции деп түшүнөбүз да. Эмнеге бул маселе боюнча сөзсүз түрдө Конституциялык сотко кайрылып, эмнеге ошого чейин жеткириш керек болчу да? Жогорку сот, жалпы сот системасы булар укук колдонуучу орган болуп эсептелинет. Кылмыш жаза кодексинде ошол чектери коюлган, биз ошону колдонуп жүргөнбүз. Чыга албайсыздар, Биз чыга албайбыз. Рахмат. Бул бир жагы, экинчи жагы бизге деген бүгүнкү күндө, менин коллегам, конечно, катуу айтты. Бир четинен мен түшүнөм, анткени кайрылуулар абдан көп келип атат, эл арасынан нааразычылык көп болуп атат да. Кайсы күндөрү жөнөкөй жаран жогорку сотко барып арызданса болот. Анткени бизге кайрылса, биз соттордун иштерине аралаша албайбыз. Мен мисалы мага кайрылса ачык эле жооп берип атам. Мы не имеем права вмешивать в судебную деятельность, бул туура эмес болуп калат, бул давление болуп калат деп. Бирок эл баары бери акыйкаттыкты издеп депутаттарга кайрылат экен да. Кайсы күндөрү биринчи инстанция, экинчи инстанция болуп эл мындай ачуусу келген элдерди деген кайсы күндөрү жогорку сотту биз эң жогорку соттун өкүлдөрү силер отурасыздар да. Кайсы күндөрү жөнөкөй жарандар сизге барып кайрыла алат. Ошо күндөрдү маалыматтар берип коесуздарбы? Анткени ар бир бүгүнкү күндө мэр эмес акимияттарда РОВДга жөнөкөй жаран кире албайт. Бүт жерде или по записи, или у вас там охрана стоит. Жогорку кеңешке легче пройти, да, чем наши государственные необходимые учрежденияларга. Качан кайрылса болот? Мисалы көп арыздар келип атат, мен аларга жооп берейин да. Ушул күндөрү Верховный соттун ушул өкүлдөрү, жогорку соттун өкүлдөрү кабыл алышат. Ушул райондук, шаардык инстанция, административдик региондогу инстанцияларга арызданам десеңиздер, бул адамдарга барып бул жерден ошо айтып көрүңүздөр деп мен качан жөнөтө алам да, кайсы күндөрү? Бизде аппаратта ошол багытта иштеген атайын кызматкер бар. Ар бир жумада төраган орун басарларын Бир графигиңиздер кабыл барбы? алуу күндөрү белгиленген. Кайсы күн болот ошондо? Меники бейшемби күнү 3-тө кийин кабыл алам мен. Ошондо бүгүнкү күндө кыргызстандыктар бейшемби күнү саат канчадан канчага чейин бара алышат? Алдын ала жазылып алып кайрылыш керек. То есть графикке телефонго жазылып, кайсы телефон боюнча кайрыла алышат? Мен азыр айта албайм аны телефонду. Эми ушундай да, урматтуу жетекчилер. Бизде сайтта бардык маалымат бар, ошол жактан алсаңар болот. Эми жаш улгайып калган адамдарга оорураак болуп атат. Менден сураныч да, ушул маалыматты элге жарыялап койгулачы, абдан көп арыздар түшүп атат. Биз сиздерге чалып аралашсак, депутаттар мындай өзүнүн укуктары менен колдонушуп, как бы злоупотребление болуп калабы деп биз кайрылбайбыз. Анда туура эмес түшүнүп калышат да. Бирок жарандардан арыздар көп келип атат. Мына Балбак Кызарылыкович көтөргөн маселени бир четинен депутаттардын баары кошулат. Анткени биз да жооп бере албай калатыбыз да, колубузду шилтеп. Ошондуктан сураныч, кайсы күндөрү кабыл аласыздар, кайсы күндөрү барып ошол даттанса болот, акыйкатсыз, туура эмес чечимдер болду деп кимге арызданса болот деген маалыматты интернеттен илесиппи, ОТРКдан көргөзөсүздөрбү? Элге ошондой нерселер керек болуп атат да, кайрылгысы келген.
талкуулансам экчи.